Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı musulmonlar, hurmatlı mekendeshler. Жана ошондой эле фермерлер. Туугандар, биз Өзгөн районуна караштуу Кызылкырман айылында өзүбүздүн айылыбыздабыз. Өзүмдүн айылымда досумдун кичинекей бир фермасы бар. Жаңы баштоочу бул досум. Сарайларды келтирип салып туруп, да кааласачы. Анан эң эле мен биринчи келип эле көңүл бурганым, мына эки этаж сарайдын үстү бийиктиги жакта, туугандар. 2 метрден кыйла өтүп кеткен окшойт. Көп жерге барганда мындай эки этаж кылып туруп үстүн паш кылып коесуң, чыгып же пресс ыргытылбайсың, же жие албайсың. Бүгүнкү күнгө айта кетсем 2022 26 жыл 22 январь, туугандар. Алланын дагы күнү жаап атат, кар сонун болуп жаап атат, да кааласа. Анан мына жерден коюнун акурлары жакты көбүнчөчү. Мурда баягындай жыгачтан кылып, сынып кала берип, кыйналып аны оңдоп, мык кагып чарчайт элек го. Азыр эми мынтип профилден сварка менен сонун кылат экен да. Ар бирин баш бата турганчы. Сонун кылып бир 7 чакты ургач козусу бар экен. 25-жылкы козулар дейм. Булар жайлыга барып күздө келген болсо, да кааласа качат. Качып сонун кылып төрө алат эми. Мына ылай шыбак менен шыбаганда основной жакты да. Өтө сонун шыбак коюптур. Бул жерде досумдун кичинекей фермасы дедим го. Букалар бар, да кааласа. Азо нарыкта букасы немени үзүп коюптур профилде. Анан мынакта букасын тартып туралы азыр. Өзү негизинен 6 букасы бар. Биринчи эле досум кызыгып баштаганы 2 букадан баштаган, туугандар, 3 жыл мурун. Анан мынтип букаларды байлап тур сонун кылып. Анан биринчи эле мынабы өз көбүнөн угам да. Мен видеолордон көрүп калганда дагы мынтип мойнунан байлаган жакшы дейт, биреси мүйүзүнөн байлаган жакшы дейт. Анан кайсы бири жакшы эми? Мынабы эл ичинде 20-25 жылдан бери бука байлап, буканын үзүрүн көрүп аткандар бар да эми, туугандар. Ошолорго бир жакшы биздин каналга жаза кетиңиздер. Мойнунан байлаган жакшы, же мүйүзүнөн байлаган жакшы деп. Кайсы бири оң. Анан булардын жаштарына келе турган болсок, туугандар, жаштары 26-га 3 жаш дейм булар. Анан мына жерде бул экөө 3 жаш. Мына экөө 2 жаш. Нарк чекедеги экөө 3 жаш, туугандар. Булардын байлоого алып киргендери буларга 2 ай болуп калыптыр, мына 3 жаштагыларга. Мына 2 жаштагыларга 1 ай. Булар Кудайга шүгүр эле суу жүгүрүп сонун болуп калыптыр. Эсе чоюлуп аткан маал экен да азыр. Сонун болуп чоюлуп калыптыр. Таксыр менен булардын бир күндүк күн тартибин айтыңчы. Саар менен келип эле жем жейт. Жем жейт. Жатат, анан 1-2 сааттан кийин азырактан чөп салып коебуз. Чөп салгандан кийин суу ичет. Андан эле суу ичип атышат азыр. Бир эле мал, Бир эле мал. Жазга малдан 2 малдан соор. Күн ысыганда дең, Анан эртең менен 3 килограммдан жем жейт. Чоңдор 3 килограммдан жем жейт. Биринчи эле канча килограммдан баштаган, ошону айтпайсызбы? Алып киргенде эле 1,5 килограммдан болсо керек. Жанагы макашактын өзүнүн эле макашактан, өзүнүн күнжара кебек аралаштырылбайт малда. Жакшы досум. Азыркы учурда аралаштырып ошо 3 килограммга жетип калдым да. Күнжара кебек, макашак үчөн аралаштырып бересиз. Жакшы, 3 килограммдан жейт. Мыналарчы, мына. Булар 2,5, булардан сал азыраак жейт. Азыраак дең, азыраак жеткен булардан. Бирок результат жакшы эле. Көз тийбесин, машалла деп.
жаза кетиңиздер. Акырлар таптаза кылып коюптур да. Канча мал өз негизи? Немени канча мал неме алат? Чөптү. Çöptü, ошо суу ичкенден кийин чөп жейт, анан кечки малкысына жемден кийин арпа жейт аз-маздан. Саман, а? Саман, арпа пресс. Арпа пресс жейт. Ошо 2 мал эле околоба? Ошондо, 3 мал жеп. 3 мал, а? 3 мал чөп экен. 2 мал жем экен тондар. Азыр эми баягы 1,5 килограммдан баштап 3 килограммга жетип калыптыр. Өз патологу канчага чейин жейт эми? Сиз 3 жылдан бери 5,5 килограммдан беребиз, 5 килограмм эми. Та секин өздөрү сурап калат дең, а? Ошондой экен тондар. Бул тандап атканда эми көбүнчө несине көңүл бурасыз эми? Базардан алынгандар да булар, а? Базардан алган эми бир жагынан өзүнүн тыйыма карап, машалла. жамбашчысына карайбыз, көбүнчө алды жагына карайбыз. Кеңирээк болсо, жонураак болсо дең, а? Арыраак болсо деле. Арыраак болсо да көбүнчө ошо сынына карап. Эми канча айда толук калат эми таксырым булар? Эми билбейм, ушу апрелдин баштарына чейин алып барабыз. Апрелдин баштарына чейин алып барасыз. Жылдар ошентип 3 жылдан бери, а? Ай, машалла. Эми мынабы окууну бүтүп эле, бир 2 букасы, 3 букасы бар. Кызыгып, мал багам, бука багып, ушундай бизнес кылам дегендерге не дейсиз эми? Эми ушу секин айылда жүргөндө ушуларды кылса болот. Аракет кылып дең, а? Бирден баштаса деле секин Алла Таалам берем десе бере берет дең, а? Кызыккандай болсо кыла берет экен, бирок чыгыла. Бирөөнү сатып 2 кылып, экөөнү сатып 3 кылып дең, а? Секин. Ошондой туугандар. Эми келечекте кызыккан болсоңуздар кыласыздар, анан кызыкпай эле жок, менин ишим буда эмес экен десеңиздер, анда болбой калат. Мына жактагыларга дагы булар деле ошо, а? Жана айтып өткөндөй эле. Баягы видеодон көрүп каласыз сиз деле, а? Мындан көп эле айтат, мойнунан байлаш керек, мүйүзүнөн байлабаш керек. Ошого кандай карайсыз эми? Сиздин билбейм, мына мүйүзү узундар мүйүзүнөн эле байлап коет, мына мүйүзү кыска болгон үчүн чыгып кетти да? Кээде үзүп алып атат мына. Мойнунан байласа дең, а? Мойнунан байлап коет. Анан чайнап атат да. Караңыздар, машалла. Жип чайнап үйрөнүп алыптыр. Занжир менен байлаш керек экен. Зинжир менен байлаш керек экен дейт. Мына өлтүрүп турам мынакта. Сүзүп бул өткөндө бул жерде кара бука бар эле. Кара бука баарын сүзүп оюп таштаптыр мынакта. Аюдай эле көрүнөт экен мына. Ошо туугандар, не дейбиз эми? Баягында кылып 10-15 бука байлагандар болсо, чалып кайрылсаңыздар болот туугандар. Мен дагы коромду тартып кеткем, мен дагы эми келечекте бука кызыгып, же жылкыга кызыгып, же койго кызыгып, кошкор баккандар болсо, кам келип тартып кет. Мен да элге пайдам тийсин, керегим тийсин, жаш балдар жаман жакка эмес, жакшы жакка бурулсун десеңиздер, чалып байланышсаңыздар, Кудай кааласа сиздердин короңуздарды дагы сонун кылып тартабыз. Лайктан басып, биздин каналга катталып кетиңиздер. Өзүбүз өзгөндөн болобуз туугандар.